Улуу урматтуу баймак туугандар, мына бүгүн жакшы мероприятие болуп атат. Мына ушул ынтымак чайы, мына ушул ынтымак чайы мына ушу жакшы өзүбүздүн Аташбек атындагы стадиондо өтүп жатат. Бүгүн мен ойлодум эле мындай жакшы деңгээлде болбойт деп. Кудай буюрса ушу жакшы деңгээлде өтүп атат. Мына күндүн ачыгы, элдин маанайы көтөрүңкү. Мен ойлойм бул ушул өтүп аткан самалык жылдан жылга улана берет деп. Ал эми мына ушул Бакасак айтып кетти го ушул стадиондун таржымалуу жөнүндө. Бул өзү 3 миллион 300 миңге түзүлгөн проекти. Канат Бүкөмө айтып демилге көтөрүп ушуну жаз эптеп Баймактуу туугандар ушу эл мен мына Азбек аканын үйүнүн үстүнөн көрүп калат элем. Ары бери өткөндө футбол ойногонун эле көрүп жүрүп. Ушул жерде бир жакшы бир стадион түшүп калсын деп, анан Канат Бүкөм жазды. Анан ушул шептерге, жогорку органдарга чейин кирип, Бишкекке чейин барып, ушул проект өтсүн деп ошол проектин өткөрдүк. Кудай кааласа мына иштеп атат. Бул проектини өткөргөндө мына менин айышуулум да бар. Ошонун да салымы чоң. Сүйүш деген бар. Күчүбаев. Ошол бала дагы барган. Ачыгын айтыш керек да. Ушулар барып демилге көтөрүп, ака ушуну бир бара алып бериң деп анан сөзгө туруп ушуну өткөрдүк. Бошогон стадиондон ачыгын айтыш керек ушул. Мына ушул талаадан бери бүт салдык. Кече жакында мына Жетимдөөгө да өткөрдүк. Мен ушу дагы туугандарга бир кайрылып кетет элем. Ушу мына стадионду жабабыз деп атат. Бул эми мамлекеттин карагына өткөн бул стадиончу баары ошонун менчигинде турат. Эми проектти жазыңыздар. Азыр мурун 3,5 миллион болсо 5,5 миллионго чейин азырчы. Эгер демөөрчүлөр болуп ушу 5,5 миллиондун бир 10%, 500 миңин эл чогултуп, калганын мамлекеттен алып туруп ушул стадионду да жаап койсок болот да. Мен сиздерге айтайын деген ушул ниетим ушу. Тоюңуздар тойгоолонуу берсин, ынтымакта бололук, аман бололук. Ушу колдон келсе элдерге жакшылык кылабыз ушу. Рахмат ака, сизге чоң рахмат. Молодец ака. Өтө чоң. Сизге